Амансыздарбы мекендештер, ассаламу алейкум. Ушул видео менен Россия келе тургандарга да жетип жүрсүн ушул видео. Адамна Россия өлкөсүндө жүргөн бир туугандардын баары көрсүн. Максимал түрдө бөлүшүп коюңуздар. Агентум юристтери көптөн бери иштеп келет. Биз мына 2 жылдан бери тартып келебиз. Көптөгөн адамдарга жардам аяшпайт дегендей. Июндун аягына чейин сим-карталарды каттоодон өткүзбөсөк, уже блокировка башталат экен. Андыктан чамданып өткөрүп алыңыздар. Ал боюнча дагы 1-2 суроолорубуз бар. Аны дагы өзүнө бермекчибиз. Ана мына июнь аягынан баштап уже мына кимдир бирөө Россияга кире турган болсо, RUID деген тиркеме бар экен. Ошол тиркемеден аты жөнүңүздү, полный данныйларыңыздарды толтуруп, эмнеге келесиздер, ошолорду полный толтурган болсоңуздар, кимдир бирөө Россияга келе турган болсо, 72 саат алдынан ошол QR код чыгат экен, ошол QR код аркылуу киребиз экен эми. Андыктан туугандар, бул маалымат баарына жетип түшсүн. Бизден алыстабай туруңуздар. Мариям эжекебизге сөз берелик. Анан мына мурдагы видеолордо кыргызча сүйлөйбүрбү деп аябай көп жазыпсыздар. Эжекебиз Казан шаарынан болот. Андыктан кыргызча негизи түшүнүшөт. Келип сүйлөшсөңүздөрчү. Анан орусча сүйлөп бергенде жакшы деп ойлойм. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Приветствуем всех! В эфире команда правового центра «Агентум». Сегодня мы вам расскажем об изменениях, которые будут с 1 июля 2025 года и с 30 июня 2025 года. Начну с изменений, которые предстоят с 1 июля 2025 года. Итак, для борьбы с телефонным мошенничеством в Федеральный закон о связи были внесены поправки, согласно которым с 1 января 2025 года иностранные граждане могут приобрести сим-карту только по биометрии. Поэтому иностранные граждане, которые оформили сим-карту до 1 января 2025 года, должны переоформить ее до 1 июля 2025 года. Или в противном случае номер будет заблокирован оператором сотовой связи. Биометрию можно пройти в банках, а также в моих документах в МФЦ и в салонах сотовой связи. Госуслуги RUID – это мобильное приложение, которое станет обязательным для иностранных граждан, въезжающих в Российскую Федерацию по безвизовому режиму. Начнет это действовать с 30 июня 2025 года. В этом приложении необходимо будет зарегистрироваться перед поездкой, указав свои данные и загрузив свою фотографию. После регистрации будет сгенерирован QR-код, который нужно будет предъявлять при пересечении границы. В приложении RUID иностранец сможет подавать заявление о въезде в Российскую Федерацию, воспользоваться услугами сервиса для иностранцев, например, записаться на прием в МВД или оформить медицинскую страховку. Также можно проверить свои данные в реестре контролируемых лиц, получать уведомления по услугам в личный кабинет и предъявлять этот QR-код, который сформируется в приложении после пересечения границы и подтверждения учетной записи на госуслугах. Если потребуется, то его нужно будет предъявлять вместе с документом, который удостоверяет личность. Эмнеге сим-карталарды каттоодон өткөрүшүбүз керек. Азыр мына мошенниктердин көптөгөнү телефон аркылуу элдерди алдагандар көп болуп атпайбы? Ошого дагы биометрикалык каттоодон өтүшүбүз шарт экенда. Түшүнүгүм айтып берип коеюн сиздерге. Орусчаны түшүнгөндөр уже түшүнүктүү эле бүттү го, туурабы? Ошо июндун аягына чейин ошол катталып алыңыздар. Көп жерде мисалы айтып атат, полный эле кандай документтер керек айтып койбойсуңбу десек айтат, разный сурап атат. Көп жерде жөн эле регистрация, перевод паспорт менен эле, мисалы сотовый связьдары жөн эле оформить этип берип коюп атат дейт. Сбербанкта зеленый карта, красный көп требования болуп атат дейт да. МФЦда деле ар кандай деп атат. Эми ошондуктан мен азыр тааныштарым өтүп атат. Перевод паспорт ининен снялся, регистрация, миграционный паспорт алып барып эле ошону менен каттоодон өткөрүп келдик дегендер болду. Андыктан туугандар ошондой бул жагы. Анан берки 72 саат мурда жанагы программа пока что чыга эле экен, июндун аягы чыгат дейт. Аны дагы сүрөт кирип, аты жөнүңүздөрдү жазып, толтуруп койсоңуздар, QR код болот экен. Ошол аркылуу кире берет экенсиздер. Анын дагы эми кандай пайдалары дегенде, бул жактан жанагы полицейскийлер тоскондон деле ошондо эле көргөзүп койдук окшойбуз менимчечи. Анан жанагы
медицинский көріктөн өткөрүүгө дагы ошол көп нерсеге каттоого турганга, өчүшкө турганга жардам берет экен. Кыскасыча оңойлоштурат документацияны деп атат да. Ишиңиздерге ийгилик. Эгер ушул юридикалык кызматтар керек болсо агенттум юристтерине кайрыла бересиздер. Колдон келишинче көмөгүн көргөзөт. Буга чейин көп мекендештерге жардамын аябай жардам берип келишти. Ар дайым жакшылык күндөрдө жолугуп жүрө берелик туугандарым. Тынччылык аманчылык боло берсин. Анан мына группаларда, телеграмдардан текшерүү болуп атыптыр. Мына метродо, мына переходдо экен деп түшүнбөстүк видеолор болуп атат. Ал текшерүү, рейдтер бул ар дайым болуп келген. Документтерге так болуп жүргөн болсок, эч ким бизге эч нерсе дебейт дегендей. Ошол туугандар, каналыма каттаңыздар, группа контакттерин бөлүшүп коюңуздар. Эми котормошундан өзүм келтирип койдум. Түшүнгөндөр түшүндү. Ашык кемини мындай комментарийга толтуруп коесуздар. Ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.